Букалар жайлоодон келишти. Көчө келген булар. Анан биз быйыл бука байлабай эле койсокпу деп пландап аткан болчубуз. Быйыл деген булардын ордуна туары кой, туучу койлордон киргизип, эки жакша кочкор алып келип кошуп, анан төл багытында койлорду алып чыгып кетсекпи деп ойлонуп жаткан болчубуз. Тилекке каршы букаларга азыр ушул тапта баа аябай арзан болуп атат. Анан буларды алмаштырганда туура эмесирээк болуп калат экен да кичинечи. Анан ошол себептен азыр тизебиз го дейм. Азыр байлоого тизип туруп эле анан көрөбүз, балким аягына чейин деле чыгарып салат окшойбуз. 5 ай 6 ай кылыпчы. Букалардын чоңоюшу жакшы экен, аябай жакшы чоңоюп келиптир. Анткени булар жайлоодон уйларга кошулбай багылды. Уй көргөн жок такыр. Анан бир 5-6 уйга кошулуп кетиптир, калганы болсо уй көрбөй багылыптыр. Мына баягы кышында жазында алган букалар. Жакшы чоңоюптур. Азыр сарайдын ичин даярдап атабыз. Анан цепке киргизет окшойбуз байлап. Чынжырга да. Булар негизи көбүнчө баары эле 260 килограммдан өйдө окшойт. Эми бар экен арасында бир 5-6 кичинекейирээктери тай букалар да. Анан калганы болсо жакшы чоң кунам бука окшогондор да арасында жүрөт, 300 килограммдан өйдө. Анан алар жакшы жыйынтык көрсөтөт да. Негизи буга чейин телеграмда жазбадым эле. Байлабайбыз депчи, анткени тоют кымбат болгонуна байланыштуу кирешеси да аз болуп калат го деп ойлонуп жаткам да. Анан эми негизи тоют мындай 70% дайын да. Анан ар жакта 30% алып туруп анан киргизе берсек деп ойлонуп жатам. Азыр болсо аябай арзан кетип калат экен да. Ошондой достор. Анан дагы айта кетчү нерсе, киреше эгерде тоют өзүңүздөн чыкса буканы байлай бериш керек. Эгерде арпасы дагы, жүгөрүсү дагы өзүңүздөн болсо да, чөп дагы баары тең өзүңүздө дайын болсо коркпой эле байлай бериңиздер. А эгерде сатып алам десеңиз, анда байлабай эле коюңуз дагы демекчимин. Анткени киреше түшпөй деле калат да. Анткени азыркы чөптүн баалары менен, арпанын, жүгөрүнүн баасы менен байлабай эле коюш керек. А эгерде тоют өзүңүздө дайын болсо, ал анын өздүк баасы арзанга турат. Азыркы рыноктогу сатылып жаткан баага караганда. Анан акча түшөт эгерде байласа. Чынжырлардын баарын даярдап бүттүк. Жип кылбай баары тең чынжыр болот. Анан
Үзүп кетпейт биринчиден. Экинчиден болсо чаташып калбайт да. Мынакей. Бул негиз муну сатат базарда 300 сомдон экен 2 метри. Кымбат экен да, калын ушундай чынжыр. Анан мына ушунтип айланып тура берет да. Муну үзүп кетпеш керек. Буга эле күч келбейт, анткени түз турат да бул. Баш жагы болсо мына ушундай эле болот. Анан бул болсо мойнунун калындыгына жараша, ичкелигине жараша мына ушул жерлерге зым менен байланат. Муну болсо өзүбүз караңгы болуп атат, колго жасап койгонбуз. Жетпей алгандарын. Опа. Мынакей. Болтту алып туруп эле жаңылекиде эле система кылып айланма болот бул дагы. Катанка менен, ичке катанка менен ушундай колго жасап койдук да. Бул болсо 160 сом экен базарда. Анан 160 сомго аябай эле кымбат болуп калат го. Андан өчү колго ушундай жасап койсо болот экен. Ушулардыкындай эле да, мындай. Заводдукундай эле. Меники могул арматуралар ушул туура эмес жасалып калганда, анткени бетонго куюлуп беркинде катанка болуп ушундай чыгып турганда жакшы болмок да. Биз куйгандан кийин анан ушинтип темирлер менен жасаган болчубуз да. Негизи дароо жасай кетсе жакшы да. Бетон ичине куюп катанканы чыгарып кеткенде сонун болот эле. Бара болсо деген сыяктуу сондай сыяктуу да. Достор, букаларды жаңы эле байладык. Жайлоодон келген букалар да булар. Биз кышында ушуларды алып берип тизбедик беле. Анан мынакей жаңы эле тизип бүттүк. Көптөн бери көрүп жатсаңыздар, ушул букалар баш жактарында тизилип турган болчу. Анан мына катар менен кетти. Жайлоодо 5 айга деле чыккан жок, канча ай болду? Майдын 20-сында, азыр болсо сентябрдын 12-си. Так, июнь, июль, август, сентябрь. 4 ай болуп калыптыр, 3,5 ай болгон турат. 4 ай. Жо майдын 4 ай майдын 20-сында эмес, эртелеп кеткен. Майдын 20-сында эмес, эртелеп кеткен болчу. Аны деле унутуп калыптырбыз канчасында кеткенин. Чыкса 4 ай, 4,5 ай, 5 айга чыкпаптыр да, кыскасы. Анан ушул букаларды болсо көрсөңүздөр керек. Мынакей. Былтыр биз киргизгенден чоң аябай эле. Видеолор бар да. Алардан. Кайсылар? Ой. Ал видеолорду мурдагы тартылган видеолордон карасаңыздар болот да.
Окей. Ama ак жакшы келип тур. Кара. Эми булар бүгүн башталды, ошондо жемдерин, тоюттарын эми кайра канчадан кандай алып беребиз кийинки видеолордо айталы. Азыр жаңы эле жем жеп бүтүштү. Былтыркыга эле окшоштуруп багабыз. Анан дарыларын сайып, дарылар дегенде азыр биринчи шарпка карата вакцина сайылат. Андан кийин бир жума 10 күн өткөндөн кийин карасанга карата саябыз. Биринчи шарпты сайып туруп, андан кийин 10 күн өткөрүп карасанды милдеттүү түрдө сайыш керек, анткени өлүп калышы мүмкүн. Карасан аябай коркунучтуу да. Шарп болсо айыгат, бирок шарп аябай жугуштуу оору да. Анан шарпка сайылгандан карасан, андан кийин альбенден берип, ивермекти кошо сайып, альбенден жакшы берип туруп, андан кийин ивермек сайылат да, андан кийин кайра кайталап ивермек саябыз бир жумадан кийин. Андан кийин витаминдер кетет да, андан кийин витаминдерди катар менен ошондо бир жума алып сайсак, ошо менен дармектери бүтөт. Ошонун баары эле бир ай, 1,5 айга созулат да. Ошо достор. Генератор алган болчубуз. Бизде көптөн бери көрүп жүрсөңүздөр билесиздер, свет аябай начар. Трансформатордан ушул сарайга чейин 2 километр, анан бир фаза келет. Бир фазада болсо 3 сарай бар, эң акыркы сарай биз. Анан светтин күчү аябай эле начар болуп калат дагы. Дайын аппаратты иштете албай атат да, сүт саган аппаратты. Анан сварканы болсо, кечирип коңуз сварканы шлак чыгара берет. Анан сварка кармайлы деп ушу генераторду алган болчубуз да, өзүнүн кызматын жакшы аткарды. Кече 6,5 киловатт Кытай сваркасын, эми баягы орточо сварканы көтөрөт экен жакшы эле. Толук баягы полная мощность деп коет го, ошондой күчү менен койгондо бул защитный выключатель деп иштей берет экен да. Могул ылдый түшүп кете берет экен, предохранительчи. Анан ортончусуна коюп, мындай орточо күчтүүлүккө коюп туруп, анан сваркаладык, жакшы иштейт экен да. 6,5 киловатт алыш керек экен сварка үчүн, же болбосо андан өйдө 5,5 киловатт билбейм, көтөрөбү анан ушуну алдык. Бул болсо 40-45 миң керек экен, балким 50 миңге чейин болот. Ар кайсы жерде ар кандай сатылат окшойт. Биз болсо Жунхайдан алдык, Дордойдон. Анан мындай автозапуск типа машиналердикиндей экен да, күйгүз күчү. Анан пускач да бар экен, башында пускач менен ручной тартса болот экен. Аккумулятор ушул өзү кайра зарядтап, анан кийинки ушундай ачкыч менен от алдырганга иштей берет экен да. Анан 3 фаза да бар экен бул жерде. Генератор керек болуп калса ушундай 6,5-7 деген киловаттык генератор алыш керек окшойт. Бензин менен иштейт. Солярка деп алган жокпуз, бензин менен иштеген генератор. Ошо.